БК Медиа каналынан пайдалуу кеңештер. Элибизде чайсыз жашай алган адамды табуу өтө кыйын. Бирок чай десе эле иче бербей, кара чай менен көк чайды табитине карап тандап ичүү керек. Айрымдар алар эки башка жалбырактан жасалат деген да ойдо жүрүшү мүмкүн. Бирок көк чай менен кара чай бир эле жалбырактан чогултулуп, иштетүүдө гана бөлүнөт. Кара чай табигый шартта күндүн, шамалдын жана нымдуулуктун негизинде өзгөрүп, кара түскө ээ болот. Ал эми көк чай жашыл кезинде чогултулуп, ачуу ысык бууга кармалып, кычкылдануу процессинде чай көк жашыл өңдү кармап калат. Кара чай пайдалуулугу жагынан көк чайга жетпейт. Көк чайдын өзгөчөлүгү анда витаминдер жана микроэлементтер бар. Көк чайдын мыкты дарылык касиети аны рак ооруларын дарылоодо колдонот. Ал С витаминине бай жана кан тамырлардын бекем болушуна пайдалуу. Көк чай жүрөк ооруларынын алдын алууда жана мээ кан тамыр ооруларын айыктырууда колдонулат. Ошондой эле артериялык кан басымды басаңдатат. Эгерде сасык тумоо кыйнаса, көк чайды колдонууда пайдасын берет. Көк чай кудуреттүүлүктү көтөргөндүктөн азыркы стресске толгон жашоодо эркектердин ичип турганы ашыкчалык кылбайт. Эгер жаш балдардын тишине курт түшүүсүн каалабасаңыз, тиштерин көк чайдын тундурмасы менен тазалоого мажбурлаңыз. Анткени курамындагы фтор фирманын каражаттарына караганда алда канча таасирдүүрөөк. Эгерде аны жутуп алса деле эч нерсе болбойт. Бирок кара чайдын өзүнүн тийиштүү орду бар. Анда макро, микро жана ультра микро элементтик витаминдердин Б группасы чайдын өзгөчөлүгүн түзөт. Чайдын жалбырагындагы белоктор менен көмүртектер Б витаминдин группаларын сактоого жардам берет. Ал тишти жана тиштин бүйлөлөрүн таза сактаган фтор затына ээ болгон сейрек азык зат. Буга байланыштуу демделген чайдын чамасы менен күнүнө бир канча жолу тишти сүртүп туруу кеңеши берилет. Анын курамындагы кофеин, теобромин, теофилин өңдүү заттар адамдын акылына оң таасирин тийгизүү менен бирге мээнин кан тамырын кеңейтип, чарчоону азайтып, баш ооруну басаңдатат. Эң негизгиси чайды туура демдеп, туура сактап ичүү зарыл. Чай түрдүү жытты өзүнө тез сиңирип алат. Ошон үчүн аны жыт өткөрбөгөн айнек, металл идиштерге сактоо керек. Демдөөдө болсо фарфор чайниктери ыңгайлуу. Жүрөк, кан тамыр, ашказан, ичеги, боор жана өт ооруларга өтө кызыл чай ичүүгө болбой турганын эстен чыгарбоо керек. Чайдын курамында тазалоочу заттар бар болгондуктан эртең менен кесин ичүү керек. Анын курамындагы кофеин эртең менен уйкуну ачып, иш жөндөмдүүлүктү жакшыртат. Көк чайды өтө ашыкча ичүү дагы болбойт, анткени көк чай кан басымды төмөндөтүп жиберет. Азыркы изилдөөлөр көргөзгөндөй, чайдын эки түрү тең ден соолукка пайдалуу болгону менен аны азыраак колдонууну сунушташат. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, биз менен бирге болуңуз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.